Кутман кеч калайм, Кыргызстандын өзүндө болуп жаткан окуялардан кабар алыңыз, эмесе алардын кыскача мазмуну. Авиа кырсыктын чоо жайын ондон ашуун эл аралык адистер иликтеп жатышат. Бул арада кырсыктан абыт кеткендердин келекелеген Facebook колдонуучусу медициналык академиянын окутуучу кызматынан бошотулду. 2 күндөн бери 38 адамдын өмүрүн жалмаган учак кырсыгын уккандардын кабыргасы кайышып, колунан келген жардамын аябагандардын саны көп. Ошентсе да берилген акчанын эсебин чыгаруу менен максаттуу пайдалануу керек дегендер жок эмес. Каргашалы күн катар кыргызстандыктардын эсине калган 16 январь күнү болгон окуя көпчүлүктү ыйга салды. Башынан өткөн бул апаттан коом кандай сабактарды алыш керек? Мен Назика Атамбекова баяндоого өтөм. Бишкекке келген КМШнын мамлекеттер аралык авиация комитетинин комиссиясы Boeing 747 учагы кулаган жерди изилдей баштады. Куткаруучулар учак кыйратып кеткен урандылардын алдынан адамдардын сөөктөрүн алып чыгышып бүтүштү. Ошондой эле учактын экинчи кара кутусу табылганы акыры тастыкталды. Мурдараак табылды делген кара куту учактын тетиги болуп чыккан. Ал эми жабыркаган 4 үй бүлөнүн 20 мүчөсү Бишкектеги Себетей мейманканасында жайгаштырылды. 4 чоң кишилер, 11 балдар, ошондой эле дача суу айылына медицина кызматкерлери жашоочулардын ден соолугун абалын кароодон өткөрүп, жалпы айылдагы 315 үйдөн 295 үйдү кыдырып сурамжылоо жүргүзүштү. Мындан башка Манас аэропортуна жакын жердеги авиа кырсыктан абыт кеткендерди келекелеген Facebook колдонуучу медициналык академиянын окутуучусу кызматынан бошотулду. Ага карата чечим Эмгек кодексинин 83-беренесинин 8-бөлүгүндөгү моралдык жоосундар эрежесине байланыштуу кабыл алынган. Таттыгүл Дооталиева мерт кеткендер өлкөнүн түштүк аймагынан болоорун айтып, өздөрүнөн көрсүн, өз жеринде жашашы керек болчу деген өңүттө Facebookка пикир калтырган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Дооталиеванын үстүнөн териштирүү жүргүзүп, ага расмий эскертүү берди. Жарандык активист Искендер Шаршеев каттуу сынга алынып, Атүгүл кызматынан кол жууган интернет колдонуучунун айланасында мынчалык ызы чуу жаралган туурасына мындай ойдо. Азыркы күндө мыйзамдар боюнча эң катуу жаза берели десек, бул деген түшүндүрмө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, жана кандайдыр бир штраф же болбосо коомдук ишке мындай чечим чыгарып иштетип койсо болот да. Коомдук кандайдыр бир иштерди акысыз барып аткарыш керек болот. Ошол жетиштүү болот. Бирок мындай атайын иш козгоп, баягы соттолду деген наамга конгузуп, жана башка иштерди жасаган бул аша чепкендик эле болуп кетет да. Анткени биздин мыйзамда бир мындай эме бар, тешик бар десек болот да. Мисалы үчүн аякта айтылат, ушул адам эгерде бирөөнү жаман сөз айтса, же болбосо баягы улуттар арасындагы тирешүүгө алып келе турган, ар кандай баягы коомго тынчсыздык алып келе турган сөздөрдү айтса, ал жазаланат деп. Аны ошол сөздү айтканын экспертиза биздин баягы тиешелүү уюмдар жасайт дейт да. Бирок ал экспертизанын эрежелери бизге белгисиз да. 2 күндөн бери 38 адамдын өмүрүн жалмаган учак кырсыгын уккандардын кабыргасы кайышып, колунан келген жардамын аябагандардын саны аз эмес. Ошентсе да туш тараптан түшкөн акча каражатынан баштап күнүмдүк тиричиликке керек болгон буюмдар өз дарегинде максаттуу жетүүсү абдан маанилүү. Жабыркагандарга багытталчу кийинки жардамдар тууралуу, ошондой эле анын көзөмөлдөөгө байланышкан көп идеялар айтылууда. Мындай ойлору менен бөлүшүп, бүгүн биздин студиянын коногу Элим Барсыңбы коомдук кайрымдуулук фондунун төрагасы Хабибулла Арзыкулов келген. Саламатсызбы? Хабибулла мырза, күтпөгөн кырсык көпчүлүк дүйшөмбүдөн бери ойлонтуп, мамлекеттик кызматтан тарта коомдук уюмдарга чейин чуркап жүрүшөт. Ошентсе да сиздердин фонд кайрымдуулук менен көптөн бери алектенип келгендиктен тажрыйба бар. Эми 2 күндөн бери чогулуп жатат деген гуманитардык жардам тууралуу кандай ойдосуз? Эмнени байкадыңыз? Ушул тапта кыргыз элини, кыргызстандыктардын кабыргасын кайыштырып, ушул аза күтүп турган учуру, ошого карабай жалпы элибиз бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, бир муштумга түйүлүп, гуманитардык ар кандай жардамдарды топтоого аракет жасашып атат. Бирок сиздер белгилеп кеткендей, бир аз жардам топтолуу жагы бир аз чаржайт болду. Муну мамлекеттик органдар мүмкүн болсо ушуну иретке келтирип, керек болсо ушул учурда жардам топтолуп атып, жеке инсандар дагы топтоп атышты. Бул мунун ичинде жууркан, кийим-кечек, тамак аш топтолуп атты. Бирок бул 30-40 үй бүлөнүн көйгөйгө жалпы кыргызстандыктар топтоп атышат. Бул
жанагы күнүмдүк ушул нерселер балким ысырап болот деген үмүттө болуп атабыз да, ушундай максатта болуп атабыз. Бирок ушуну бир тарапка ушундай бир топтоо эмесини көзөмөлгө алып, муну мүмкүн болушунча акчалай түрдө топтоп ушул мамлекеттик органдар топтоп берсе дагы жакшы болот, көзөмөлдөп. Хабибулла мырза, жардамдар туш тараптан көрсөтүлүүдө, бир нече пункттар банктык эсептер ачылып жатат деп атабыз. Эми ушунун бардыгы текке кетпеш үчүн, кийин дагы сөздөр чыкпаш үчүн сунуштар барбы? Кантип бөлүштүрүп тура деректерине жетиш керек? Биз азыркы учурда жалпы эле мекендештерибизге ыңгайлуу түрдө SMS аркылуу, 2015 SMS аркылуу, кошумча мобилник, эл сом аркылуу жана топтоочу номери аркылуу топтогонго аракет жасап атабыз. Чет өлкөлүктөргө банк эсептерибиз аркылуу азыркы 2 күндүн ичинде 350 миң 400 миңге жакындады биз сом катары. Биз мэриянын пресс катчысы менен да бүгүн байланышка өттүк. Алардын андан аркы жанагы көйгөйлөрүнө, жанагы үй материалдык, курулуш материалдарына же болбосо ушундай үй эмеректерине, кошумча дагы алардын дары-дармек операцияларына, кошумча ошол жетим калган балдардын кам көрүүгө кете турган чыгымдар сөзсүз түрдө болот деп айтышып атат. Аны дагы биз мэрия менен, мамлекеттик органдар менен колубуздан келишинче топтоого аракет жасап атабыз. Уланып атат. Бул топтоо оңой жардам берүү жолдорубузду баарына сунуштап атабыз. Ал эми чогултулган каражаттарды бөлүштүрүү, жардамдарды багытталган дарегине жетишин камсыз кылган атайын топ болуш керекпи? Албетте өкмөттүк комиссия бул багытта иштеп жатат, бирок коомчулук тарабынан да бул иш аракеттер көзөмөлдөнүшү зарылбы? Менин пикиримде коом менен биргеликте мамлекеттик органдар бирге комиссия түзүп көзөмөлдөсө дагы жакшы болот. Кээ бир учурларда мамлекеттик органдарга биздин коомдо толук ишенбеген учурларда көп кездешип атат. Ошол себептен коомдук уюмдар дагы, кошумча ушундай активисттер дагы ушул комиссиянын ичинде болсо мен каршы болбойт элем. Ушул убакыттан пайдаланып мен жалпы элибизге кайрылам. Биз Элим барсын фонду аркылуу 2015 SMS эгерде учак деп жөнөткөн болсо, Билайн колдонгондор 25 сом жардам берген болот. Эл сомдо 02151 кодуна эгерде жардам жөнөткөн болсо, ал дагы биздин камчыкка түшөт. Андан кийин мобилник терминалдарында 0 коду менен жөнөтсө дагы болот. Анан топтоочу номерибиз бар. Ага бирдик салса бизге акчалай түрдө которулат. 772 00 772 00 2015. Бул биздин банк эсептерибизине түшкөн үчүн мамлекеттик органдар жана коомдук уюмдар жана коомдук жарамдар көзөмөлдөп сөзсүз түрдө мамлекет менен биргеликте отчетун беребиз. Рахмат сизге. Элим барсынбы коомдук кайрымдуулук фондунун төрагасы Хабибулла Арзыкулов болду. Бул маалда кайгыга батып турган кыргызстандыктарга дүйнөнүн 4 бурчунан жардамдар чогултулууда. АКШда мекендештерибиз Москвада кыргызстандыктар түлөө өткөрүп Куран окутушмай болду. Айтор ишке кичинекей атууларда кайдыгер караган жок. Кесиптешим Рахматулла Кудайбердиев көрсөтүлүп жаткан жардамдардан кабар берет. Рахматулла, жардам кол сунгандардын катарын толуктагандар дагы көбөйдү деп угуп атабыз. Кандай маалыматтар бар? Рахмат Назик, ооба, алардын кимдер экенин да айтып өтөлү. Алматылык 2 жаш тургун өздөрүнүн оюнчуктары үчүн жана апасына шуба алып беребиз деп чогултуп жаткан атайын кутучасын сындырып, ушул кыргызстандыктарга жардам көрсөтүштү. Алардын апасы Баян Мубаракованын айтымында бул сунушту Тун уулу Мухаммед көтөргөн. Мындай иш аракетти бишкектик дагы бир кичинекей тургун дагы кайталады. Амира аттуу бала бакчанын тарбиялануучусу өзүнүн ушул копилкага чогултуп жаткан 2000 сомун көмөк берүү үчүн которду. Бул тууралуу ушул бала бакчанын жамааты кабарлоодо. Мындан тышкары Кыргызстандын саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев чет элдик медициналык клиникалардагы өздөрүнүн жардамдарын сунуштап жатканын айтты. Алардын катарында Түркиянын саламаттык сактоо министрлиги дагы ушул кол кабыш кылып, медициналык жактан жардам берүүгө даярдыгын билдирди. Министрдин айтымында мындан тышкары жөнөкөй карапайым кыргызстандыктар дагы ушул кырсыкта жапа чеккендерге кан тапшыруу акциясына катышып, акысыз кан тапшырып жатышыптыр.
Ошондой эле океандын ары жагындагы АКШда 3 штаттагы кыргыз мекендештерибиз биригип кол кабыш кылууну туура көрүшкөн. Алардын айтымында атайын акча каражатын чогултуу иш-чарасы 10 февралга чейин созулат. Ал эми анын жыйынтыгы болсо отчету 15 февралда берилери кабарланды. Бирок жалпысынан алганда 2 күнөн бери чогулган жардамдардын суммасынын көлөмү канча экен, кимге канча түшүптүр? Ооба, жардамды уюштургандар маалыматтарын бере баштады. Мисалга айта кетсек, Barclays жана 1-балдар хосписи 18 январга карата 460 000 сом жана $200 которулганын билдиришти. Ал эми Элим Барсынбы кайрымдуулук фонду болсо бүгүнкү күнү 353 000 сом түшкөнүн кабарлашты. Ошондой эле өкмөт атайын эсеп ачты эле. Банктык эсепке өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча саат түшкү 1-ге карата 2.300.000 сомго жакын каражат которулду. Мындан тышкары коомдук ишмерлер, саясатта жүргөн адамдар дагы ошондой эле жөнөкөй эле ишкерлер 20-50-100 000 сомго чейин которуп жатышат. Ошондой эле бүгүнкү күндө баягы мамлекеттик же жеке менчикке карабай мекеме ишканалардын дагы жумушчулары 1 күндүк айлык акысын которуп жаткан көрүнүштөр көп катталып жатат. Бул иш-чарага ушул Кыргызстандын чет өлкөдөгү дипломатиялык өкүлчүлүктөрү дагы кошулушууда. Ошондой эле Москва шаарында, Россиянын башка ири шаарларында кырсыктан жапа чеккен мекендештерге жардам берүү аракеттери көрүлүп жатат. Алардын айтымында ушул жекшемби күнү атайын түлөө өткөрүлүп, жабыркагандарга Куран түшүрүлөт. Алар дагы акча каражаты чогулуп, ушул чогулган каражаттар Москвада топтолуп, Кыргызстанга жиберилери маалымдалды. Рахмат, кесиптешим Рахматулла Кудайбердиев түшкөн жардамдардын көлөмү туурасында маалымат берди. Каргашалуу күн катар кыргызстандыктардын эсине калган 16 январь күнү болгон окуя көпчүлүктү ыйга салды. Баштан өткөн бул апаттан коом кандай сабактарды алыш керек? Кесиптешим премьер-министрдин кеңешчиси Токон Мамытовдун оюн угуп келди. Токон мырза, ушу болгон кырсыкка ар кайсы пикирлер чыгып атат. Коомдо кандай деп ойлойсуз, ушу кырсыктан кандай сабак алсак болот? Момундай авиа кырсыктар бул болуп эле келген. Анан боло берет. Себеби мына өзүңөр көрдүңөр, жеке Кыргызстан эмес, өнүккөн мамлекеттерде, Америка Кошмо Штатында, Батыш Европада, Россияда, башка мамлекеттерде ушундай авиа кырсыктар болуп атпайбы? Алардын себеби баягы техникалык жактан болот экен. Адамдын баягы катасынын негизинде ушундай болот экен. Бүгүнкү бобуреки бизде Бишкектен аэропорт Манастын тегерегинде болгон авиа кырсык бул эмненин негизинде болгон? Азыр эл аралык ИКАО уюмунун өкүлдөрү, МАКтын, Международный авиационный комитеттен, ошол эле өкмөттүк комиссия, аэропорттун комиссия жана башка жумуш топтору, эксперттер иштеп атат. Эми алардын жыйынтыгын күтө туралы, эмне себептен болду, эмне болду. Анан экинчи эми бирок ошо кырсыкка карабастан мамлекеттик структуралар, ошол МЧСтен баштап милицияга чейин, жергиликтүү бийлик, саламаттык сактоо министрлиги, врачтар, мугалимдер, коомчулук жалпы баары тең, мен эсептейм, мындайча тикесинен тик туруп, ушул жерден колунан келген иш аракеттерди жасап, жана ушул жабыркагандарга жардам көрсөттү. Сиз өзүңүз уксаңыз деле керек, учак кулап өртөөчүрүү да бир топ кыйынчылыкты жаратты. Коомчулукта көбү айтып атат, ушу техника жетишпестен бир аз кечигирээк ушинтип өрттү өчүрүштү деп. Эми ал баягы окуянын баягы туура билбей, маалыматы жок болгондуктан ушундай терс мындай ой пикирдер жаралып атат болуш керек. Мисалы саат 7-ден бир 20 мүнөт өткөндө жанында аба кырсыгы болгондон кийин 10 мүнөттөн кийин аэропорт Манастын баягы командасы уже ошол жерде болгон. Уже туштур тарапка маалымат тарап,
уже өрт өчүргүчтөр, Минздравдын скорый помощьтары бүт баары уже ошол жака шаардан чыгып жөнөп кеткенде, ошон үчүн анан өзүбүз деле көрүп атпадыкпы. Ошол жерде жана тамдардын урагандан кийин урандылардын астында калган адамдарды, жабыркаган адамдарга ошол биринчи врачтар барып, жергиликтүү ошол жерде аэропорттун кызматкерлери, милиция кызматкерлери, МЧСтин кызматкерлери баары ошол жерден аман калгандарды, ошолорду казып, бошотуп, алып чыгып доктурларга өткөрүп берип атты. Анан мен жанагы ушул өкмөт, жергиликтүү бийлик, анан тиешелүү министрлик, ведомстволор ката иштеди, туура эмес иштеди деп андай терс баа бергенде мен алысмын. Мен ойлойм, өкмөт, жанагы тиешелүү министрлик, ведомстволор, жергиликтүү бийлик колунан келген иш аракеттери бүт баарын туура өз учурунда жасап атты. Окуя болгон дача суу туура эмес салынган деген да маселе айтылып жатпайбы? Кандай дейсиз? Болгон окуя мыйзамсыз же туура эмес салынган башка көйгөйлөрдү чечүүгө жардам береби? Ошол кезектеги талапка жооп берчи да. Эми аэропорт салынгандан бери, андан бери 30-40 жыл өттү. Азыр уже техника, самолеттордун дагы техникалык параметрлери өзгөрүлдү. Жанагы коопсуздук маселелери, талаптар да өзгөрүлдү. Анан ошондуктан ошол кезекте жооп берчидир мүмкүн. Азыр болсо жооп бербей атат. А бирок ошол кезекте бул баягы көчө берилген жерлер эмес. Бул 30 жыл, 40 жыл мурун таратылып, 50 жыл мурун таратылып берген дачага деп илгери Союз учурунда ушинтип таратылып берчи да, шаарда иштеген жумушчуларга. Мына ошондон таратылып берген жер. Булар баягы жергиликтүү эл деле кийин ошол дачаларды сатып алып үй кылып алышканда, анан ошол үй жасап, бирок айрымдары документтерди оформить этирген эмес болчу. Себеби жергиликтүү бийлик органдар бул маселеге уруксат берген эмес да. Себеби дача деген бөлөк да, үй, турак үй жайы. Аныга ал бөлөк. Ошон үчүн бул ошол техникалык жана курулуш талаптарды, техникалык тараптарды карап туруп, коопсуздук талаптарын карап туруп, ошон үчүн документ берилген эмес да. Бирок баягы ойлогон ойду, баягы мындайча айтканда тар турмуш жеңет дегендей кенен эле ойлогон, бирок момундай кырдаалда, момундай убакытта ушунун баары терс ошол кезекте өз учурунда жазылбаган нерселер көрүнүп калды да. Бирок ким билиптир, учак барып үстүнө түшөт деп. Айрымдар допускать этирген, мүмкүн болуп калышы мүмкүн деп. Жанагы жер маселеси чечилбей атканы да ошол болгон да, ошол дачаларды мыйзамдаштырбаган. Ошол эртең бир авиа кырсык болуп, бирдеме болуп кетсе, балакет болуп кетсе, ошондо эл жабыркагайт деп туруп, ошон үчүн маселе чечилбей келген. Мына көчө мурдагы премьер-министр өзү жумуш кеңешме өткөрүп, анан ошол жерде тиешелүү министрлик, ведомстволорго ушул маселе боюнча да тапшырма берилди. Токон Болотбекович, сизге рахмат курган маегиңизге. 11-де калыңыз, кийинки 10 мүнөттө кабарлачуу окуядан кыскача. Өзбек-кыргыз чек-арасы боюнча талкуу, вице-премьер Өзбекстандык кесиптеши менен Ош шаарында жолугушту. Орусия башкы чалгындоо башкармалыгынын мурдагы кызматкери Эдвард Сноуденге берилген баш паникти убактысын дагы 2 жылга узартты. Бул арада Барак Обама жумуштан кетип жатып, Wikileaks сайтына жашыруун маалыматтарды берген адамдын жаза мөөнөтүн кыскартты. Кышкы Азия оюндарына Кыргызстандын намысын коргогон спортчу даярдыкта Жапонияда өтө турган мелдешке 30дан ашуун адам жөнөмөй болду. Толугураак баяндөөгө өтөбүз. Вице-премьер Жеңиш Разаков Өзбекстандык кесиптеши Адхам Акрамов менен Ош шаарында жолугушуу өткөрүп, чек-ара маселеси боюнча сүйлөшүү жүргүзүштү. Тараптар чек-аранын тактала элек тилкелери боюнча позицияларды тез арада макулдашуу зарылдыгын билдиришти. Чек-араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча биргелешкен иштерди улантууну макулдашты. Өзбекстанга жасаган иш сапарынын алкагында эки өлкө президенттеринин ортосундагы жетишилген макулдашуулардын алкагында өткөнүн билдиришти өкмөттөн. Дүйнө кабарларынан Орусия башкы чалгындоо башкармалыгынын мурдагы кызматкери Эдвард Сноуденге берилген баш паниктин убактысын дагы 2 жылга узартып,
Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова Фейсбукка жазды. 2013 жылы Сноуден америкалык атайын кызматтардын жашыруун маалыматтарын Guardian гезити жана башка маалыматтар агенттерине берип салгандан кийин бул эл аралык коомчулукта талаш тартыш маселеге айланган эле. АКШ Эдвард Сноуденди мамлекеттик мүлктү уурдаган, улуттук коопсуздукка тиешелүү маалыматтарды колдонгон деп айыптап келет. Сноуден 2013 жылы Орусиядан убактылуу баш панеге алып, андан кийин 3 жылга жашап туруп укугун алган. Бул арада АКШ президенти Барак Обама жумуштан кетип жатып, Wikileaks сайтына жашыруун маалыматтарды берген Челси Мэннингтин жаза мөөнөтүн кыскартты. 35 жылга эркинен ажыратылган Мэннингтин жаза мөөнөтү 7 жылга чейин кыскартылды. Мэннинг Wikileaksке Ирактагы жана Ауганстандагы согуштар жөнүндө миңден жашыруун маалыматты берген деп айыпталган. Мындан 3 жыл мурун ал АКШнын аскер абагына жатып, жынысында атын расмий түрдө алмаштырган эле. Эми Түркмөнстанга келсек, Сибир жарасынын айынан өлкөдө малдар кырылууда. Айрыкча Саят районундагы бир нече айылдар Ахаль облусунда ондогон тоок майда жандыктар өлгөн. Ал базарларда сатылган канаттууларга болгон суроо талап бул күйдүргү дартынан соң төмөндөп баасы 20-30%га арзан сатылууда. Маалыматтарга караганда күйдүргү дартына кабылган мал жандыктардын этинен адамдарга жугат. Учурда бийлик түзүлгөн кырдаал боюнча чараларды көрүүгө аракет жасап жатканы айтылат. Спорт кабарларынан Жапонияда өтө турган 8-чи кышкы Азия оюндарына Кыргызстандын намысын коргоон 33 спортчу аттанат. Ал эми аларды 6 машыктыруучу коштоп барат. Спортчулар хоккей, биатлон, тоо лыжасы жана муз бии багытында күч сынашат. Жаштар иштери дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги билдиргендей, мелдештер Саппоро жана Абихира шаарларында 19-26 январь күндөрү өтөт. Жалпысынан спорттун 11 түрүнөн 64 топтон медалдар ойнотулат. Кызматыңыздарда мен Назик Атамбекова болдум. Ободон кеткен бардык кабарларды интернеттеги 11 чекит KG жана Facebook, Twitter социалдык түйүндөрүнөн ушул эле дарек боюнча таба аласыздар. Ылайым өлкөбүздө тынччылык болсун.